Orozonун парыздары жана маалым мыйзамдарына амал кылууда жол бериле турган биринчи түрдөгү чоң жана мусулмандар көп жол бере турган каталардын бири орозо кармоого ниет кылбастык. Орозодо ниет өтө маанилүү. Ниетсиз кармалган орозо кабыл болбойт. Орозодо ниет кылуу парз эсептелинет. Иншаллах муну эртең кеңири талкуу кылабыз. Экинчи көп кайталанган ката ушул мусулмандар баамдат намазына азан башталганда дагы тамактанууну уланта берет. Алар саарлыктын бүтүшү баамдат азанынын бүтүшү менен болот деп ойлошот. Чынында болсо баамдат азаны башталган кезде эле таң атуусу менен саарлык убагы бүтөт. Мына ушул дагы орозону жокко чыгара турган катаалардын бири эсептелет. Биринчи түрдөгү үчүнчү катаа болсо, инсандар фитир зекетин берүүнү кечиктирет. Фитир зекетин көбүнчө орозо айты намазы окулгандан соң төлөшөт. Эгер биз фитир зекетин орозо айтынан кийин төлөй турган болсок, бул дал ушундай жөнөкөй садака болуп калат. Фитир зекети эсептелбейт. Мына ушул 3 ката биринчи түрдөгү эң чоң каталар. Экинчи түрдөгү, башкача айтканда орозонун сүннөттөрү жөнүндөгү көп кездеше турган каталарга токтоло турган болсок, алардан биринчиси көп инсандар саарлыкты өткөрүп жиберишет. Кээ бирлер болсо саарлыкты баамдат намазынан 1-2 саат мурда кылып алышат. Чынында саарлык береке, ар бир мусулман орозо кармап жатканда саарлык кылуусу керек. Наби саллаллаху алейхи вассалам саарлыкты мүмкүн болушунча кечиктирүү керектигин айткан. Биз баамдат намазынан бир аз мурда саарлык кылуубуз керек. Бул түрдөгү мусулмандар жол бере турган 3-чү ката, адамдар ооз ачууну кечиктиришет. Наби саллаллаху алейхи вассалам болсо, ооз ачууну тез кылышар экен, кишилер жакшылыкта болушат деген. Бул күн батуусу менен ифтарлык ооз ачуубуз керек экенин түшүндүрөт. Бул түрдөгү мусулмандар жол берген 6-чы ката ушундай. Инсандар ооз ачууда керегинен көп тамактанышат. Керек болсо алардан кээ бирлери кечке чейин тамактанып отурушат. 7-чи кең тараган ката көп инсандар таравих намазына кош көңүл болушат. Таравих парз болбогон үчүн мусулман киши аны өткөрүп жиберсе да эч нерсе болбойт деп ойлошот. Таравих парз болбосо дагы өтө маанилүү, баса белгиленген сүннөт. Таравихти өткөрүп жиберип жаткан мусулман киши сыйлыктын чоң бөлүгүнөн куру калат. Жана таравих намазын окуп жаткан мусулмандардын дагы көпчүлүгү аны өтө тез окушат. Намазды кыска убакыт ичинде окуп бүтүрүүгө аракет кылып, ушундай кылышат. Чынында болсо таравихти орточо тездикте окуусу керек. Себеби инсандар Аллах субхана ва тааланын сөздөрүн түшүнүшсүн жана ой жүгүртүшсүн. Көп жол бериле турган 9-чу ката мечитке этикафка отуруу үчүн барган инсандар. Этикаф кезинде адамдар менен маектешип отурушат. Дал ушундай бул инсандар этикаф үчүн эмес, балким достор менен жолугуу үчүн жыйылгандай болушат. Бул болсо сүннөткө таптакыр тескери. 10-чу ката көпчүлүк мусулмандар Лайлатул Кадыр, башкача айтканда Кадыр түнү орозо айынын 27-си деп ойлошот. Жана бир гана ошол түндү Аллах субхана ва таалага ибадат кылуу менен өткөрүшөт. Наби саллаллаху алейхи вассалам болсо, Лайлатул Кадырды орозонун акыркы 10 күндүгүндөгү так түндөрүнөн издегиле деп айткан. Демек Лайлатул Кадыр орозонун 21-чи, 23-чү, 25-чи же болбосом 27-чи түнүндө дагы болуусу мүмкүн экен. 11-чи ката инсандар орозону Аллах субхана ва тааланын зикири жана ибадаты парз болбогон сүннөт жана нафил намаздарды окуу менен эмес, балким эч кандай амалсыз бекер өткөрүп жиберишет. Мусулмандар үчүн кийинки кеңешим, алар көп дуа кылуулары керек. 13-чү кеңеш, алар көбүрөөк истигфар айтып магфират суроолору керек. Орозо магфират айы. 14-чү кеңеш, алар Аллах субхана ва тааланын ыраазычылыгына жетүү үчүн мүмкүн болушунча көбүрөөк Куран окуулары керек. 15-чи ката, алар орозо кармап аш жүрүшөт. Бирок рухий орозого даяр болушпайт. Алар орозо кармап аш жүрүшөт, бирок орозонун негизги максаты болгон такыбага жете алышпайт. Ушулар экинчи түрдөгү каталыктар жөнүндө кыскача маалымат эле.